Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен бир нерсени айтып коеюн дедим эле. Эгер сенин башыңа бир кыйынчылык келип атса, бир оору, бир усталость, бир чарчоо келип атса, сен ыңылдап бир жалоба эткен ордуна Аллага шүкүр, алхамдулиллах деш керек экен да. Алхамдулиллах, Аллага шүкүр. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахтын күчүндө күчтө, анын кубатында кубатта эч кимде жок деп Аллага шүкүр деш керек экен да. Эмне үчүн билесиңби? Себеби деген Аллах Таала сени күчтүү кылгысы келип атат да. Күчтүү кылып, сага күч кубат берип, сен денең чыңап атат, психологияң чыңап атат, сенин ориентацияң чыңап атат, күч кубат кошуп атат. Мисалы деген тренировкада мисалы спортсмен гантелдерди, оор гантелдерди алып алып көтөрбөсө анын булчуң өспөйт да, чынбы? Ошондой эле бул жашоодо да ошондой. Мисалы жүгүң оор болсо, канчалык жүгүң оор болсо, ошончолук күчтүү болосуң да. Күчтүү болуп, ошончолук баарын тартасың, ошончолук сенин духуң өсөт, психологияң чыңалат, күчтүү болосуң. Ошондуктан эч качан жалтактабаш керек да, жалакайланбаш керек да. Жалакайланбай, жалтактабай, Аллага шүкүр. Алхамдулиллах. Мени Аллах Таала күчтүү кылгысы келип атат. Мен күчтүү болуп, мен ушу кыйынчылыкты жеңсем, мындан да күчтүү болом деп ойлонушуң керек да. Ошондой психология менен жашаш керек да. Адам деген негизи бул неме да, аскер да, жоокер да. Бул жашоо деген күрөш. Жашоодо күрөшмөйүн эчтеке жок. Мисалы даже организмибиздин ичиндеги баардык иммунитетибиздин баардыгы ар бир клеткада тынымсыз күрөш жүргүзүп турат. Тынымсыз паразиттерди өлтүрүп, микробдорду, вирустарды өлтүрүп күрөш жүрүп атат. Тынымсыз күнү-түнү күрөш жүрүп атат. Ошондуктан сен психологияңда, рухуңда, духуңда да күрөш жүрүш керек да. Ошон үчүн ошондой болгондо анан сен күчтүү болосуң, сен бактылуу болосуң, сен самоуверенный, өзүңө ишенген, аябай чымыр болосуң да. Ошондой да. Assalomu alaykum.